сіздер менен ушул бир эфирде орозо кармап аткан болсо Кудайга шүгүр айтабыз. Орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу телегөрүүчүлөр, момун мусулман билет тургандар. Эмне тилек кылсаңыздар ошонун баардыгы кабыл болсун деп эфирди баштайбыз. Сиздердин кызматыңызда да Темирлан Акматов. Ден соолук бул аманат. Бүгүн сиздер менен ошол ден соолук жөнүндө сөз кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн Исмаил уулу Азирет устазыбыз ачып келген улуттук онкология жана гематология борборунун амбулатордук кеңеш берүү бөлүмүнүн башчысы. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Биринчиден орозоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун, бирге болсун. Негизи динибизде дагы ден соолук аманат дейт. Андыктан ушул сиздер жасап аткан ушул элге ушул эртеден кечке чейин жасап аткан кызматтар кабыл болсун. Анда эл менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, орозоңуздар кабыл болсун. Алла таалам эмне тилеген ой максаттарыңыздар болсо, Алла таалам барына жеткизген болсун. Жакшы, орозоңуз кабыл болсун. Анан мынакей бүгүн ушул темабызды ушул ачып берсеңиз, орозо дегенде ушул баягы кээде ден соолук аманат деп атабыз. Мындай ден соолукка алдын ала кам көрүү. Мындай кыргыздар ооруп атса деле Кудайга шүгүр дей берет. Анан сиз эми ошол тармактын адиси, врач, ажы устаз катарында айтып берсеңиз. Жакшы суроо. Ден соолук бул аманат, чындыгында аманат, буга кыянаттык кылуу ар бир мусулмандын бирден бир кандай десек эң эске ала турган нерсеси го. Ден соолук болбосо мындайча айтканда Алла таалам ден соолукту бизге аманат кылып берген да. Ооба. Ошого баарыбыз кам көрүшүбүз керек. Ден соолук эмне кылып кам көрөбүз? Кайсыл учурда кам көрөбүз? Муну биз эненин, баланын эненин ичинен башталып кам көрүлүш керек. Эненин ден соолугу жакшы болсо, баланын ден соолугу жакшы болот. Ден соолук, жаш балдардын ден соолугу, бул жаш балдар, жаштар биздин келечегибиз. Балдарыбыз ден соолуктуу болсо, улутубуз бекем болот. Элибиздин ден соолугу, элибиздин саламаттыгы сак болсо, анда биздин мекенибиз тынч болот, мекенибиз бекем болот. Айтсаңыз, ушул былтыркы жылга караганда быйыл эми ушул мындай ооругандар же болбосо ден соолугуна кам көргөндөр дейбизби? Азбы көппү кандай? Азыр мына жыл аяктап, жыл башталганда азыр биз жылдык отчет деп коебуз го. Эми мен өзүм кесибим боюнча онколог болгонго байланыштуу онкология тарабынан айтайын. Онкология тарабынан былтыркы жылга караганда 1000ге жакын адамдын саны көбөйдү. Жылына 2024-жылы 4500 канча бейтап катталса, 2025 быйыл андан 1000 эсе көп, 1000 адамга көп. 5000 канча бейтап катталып, эми өкүнүчтүү бул. Эмнеге дегенде, бир жагы өкүнүчтүү, бир жагы жакшы десек болот. Эмнеге дегенде, биз дарыгерлер, элдер өздөрү кайрылып, дартты убагында аныктап атабыз. Мурда деген мындай нерсе болбогонго байланыштуу бир аз азыраак аныкталчу да. Эми онкология тарабында жылдан жылга өнүп атат. Оору жашарып атат. Бул эми биздин жашоо шартыбызга, адамдардын ушу ден соолугуна кам көрбөгөндүгүнө байланыштуу болуп атат да. Жакшы, ушуга сизге келген баягы ден соолугуна кам көрүп келгендерден ооругандар, жилдетке чалыккандар аялдар көппү, эркектерби? Эркектер менен аялдарга салыштырмалуу аялдардын саны көп ооругандар. Азыр аялдардын биринчи орунда бул жатым оюнчасын залалдуу шишиги боюнча азыр Кыргызстанда эң алдыда. Андан кийин бул аялдардын эмчек бези боюнча. Андан ары быйылкы эсеп боюнча өпкө рагы. Өпкө рагы
буга чейин 4-чү, 5-чи, 6-чы орунда турчу. Азыркы мына биздин экология бузулгандыгына байланыштуу айтор билбейм. Быйылкы жылдын эсеби боюнча өпкө рагы 3-чү орунга чыкты. Жакшы агай, анан ушул дартты аныктоо канча убакытта чыгат? Дартты аныктоо бизде өзү онкологияда тартиби боюнча 1 жумадан 15 күнгө чейин деп белгиленет. Эмнеге дегенде элге түшүнүктүүрөөк болсун, ооруну аныкташ онкологияда бир аз татаалыраак болот. Башка оорулар, башка тармактагы медицина тармагындагылар дартты аныктоосу жеңилирээк болот. Эмнеге дегенде биздин рак оорулары бир ордунда турбайт. Ал деген жылып кан аркылуу, жыл аркылуу, бездер аркылуу, без системалары аркылуу ал жылып башка органдарга метастаз берип, ошон үчүн биз мындай кененирээк кылып эмет аныктайбыз да дарттычы. Жакшы, анан сиз баягы ошол жашта болсоңуз, ушул баягы ден соолукка өзүңүз кесибиңизди мыкты билген мыкты врач, онколог катарында билебиз да. Анан ошого Кудай насип болуп ажылык сапарына да барып келдиңиз. Анан ажылыкты Кудайым кабыл кылсын, ал жака барып элетим болбостон ошол Кудай таала ошол врачтарды жакшы көрөт дейт. Анткени адамдардын ден соолугуна кам көрөсүздөр. Ошол ажылык сапарында болгон сапарыңыз кандай болду? Ошол учурда сиздер баягы кандай кызматтарды кылдыңыздар? Жакшы суроо. Алла таала буйруп насип кылып барып калдык. Ажылыкка 2023 барып келдик. Ал жакта бирден биринчи биздин максат элге кызмат кылуу. Элдин саламаттыгын кароо. Ошо ажылыкка барган биздин ажыкелерибизди, ажапаларыбыздын саламаттыгын кароо максатыбыз да. Эң бирден бир ошо эң биринчи ал жердеги кызматыбыз бул ошо элдин саламаттыгын карап, ошол жерде ооруп калса ооруларга жардам берип, кызыгы ошол жерге барып дагы биз онкологияны аныктап, бул жактан билинген эмес, ошол жакка барып, анан ошол жактан көрүнүп, анан ошол жерден оорулуу келип калды бизге. Аксакал болчу. Азыр барбы жокпу билбейм. Ал киши менен ошол жерден жолугуп, ооруп катуу кыйналды. Анан клиникаларын караштырып, аягынан сүрүштүрүп, бул жагынан сүрүштүрсөк, онкологияга жакындап баратат. Анан ошол жерден эле рентген тарттык. Анан ошо ичегиден онкология деп көрсөтүп, бул жака келип дарыланды жараныбыз. Жакшы, ошондо жалпы Кыргызстандан канча врач бардыңыздар ошол? Ошондо биз 20 врач бардык, 6000 кишиге. 6000 канча киши болду. Ошого жетишет бекенсиздер 20? 20 киши жетишет. Аз эмес. Аз эмес, жок, жетишет. Эми көп болсо андан жакшы. Себеп дегенде жанагы убакыт саатында элдерди күттүрбөстөн, эми ысыктын күнү эшикте күтүп калышат. Кээ бир учурда болуп атты. Биринин артынан бири ушундай катарга туруп, кезекке туруп калган убактар болуп атты. Андай учурларда баарыбыз чыгып жапа-тармак эми биз жанагындай бөлүнүп иштедик да. Эми бир эле жерде 20 киши отуруп аткан жерибиз жок. Ал жерде гостиницаларда бөлүнүп ошол жерде отуруп аттык, экиден отуруп аттык. Анан кээ бирки ошол жетишпей калган күндөр да болду. Ошол айтсаңыз, ошол жерде көбүнчө биздин ажыларыбыз кандай оорулар менен ооруп атты? Негизинен бизде багыл биздин аба ырайы салкын, жанагындай эмес. Ысык. Ал жакта ысык да. Ысыкка барганда эле биздикилер ошо зам суун ичебиз, муздагын ичебиз, анан кондиционердин астына отурабыз, терлеп келип. Ошодон эле анан кийин суук тийип биздикилер ошол сасык тумоо менен көбүрөөк ооруп атышты. Дары-дармектер жетиштүү? Дары-дармектер кенен болду. Дары-дармектерди аябай жакшы биздин муфтият аябай жакшы уюштурган экен. Дары-дармекти биз өзүбүз бияктан заказ кылганбыз. Баарын калтырбай алып беришти. Мамлекетибиз алып берип, жакшы, аябай жакшы. Дары-дармектен кыйналган жокпуз.
Ал жактан Сауд Арабиядан өзүнүн дагы дары дармектер бөлүнөт экен. Алардын дарыларын колдондук. Алар жанагындай коляскаларды берди, инвалид биздин майып адамдаргачы. Аларды колдондук, бекер беришти алар. Жакшы болду. Кызмат жакшы болуп турду. Кызмат аябай жакшы болду. Жакшы, анан айтсаңыз ушул баягы биздин ооруганда ак халатчандар көбүсүн чатты. Анан жакшы кабыл алгандар бар. Жакшы кабыл алса мындай аяк кандай болуп каласың. Шифа тапкандай. Анан кээ бирлер мындай эми жумуш көп. Анан анча-мынчалар баягы урушуп же өктөмүрөөк анан кесиптештериңизден болбой эле. Анан ошонун баардыгы келип врачтарга тие берет. Анан ошол биринчи адамды кабыл алганда эмнеден башталыш керек мындай? Кабыл алуу маданияты кандай болуш керек? Кабыл алуу маданияты бул бир эле медицинада эмес, деги эле адам өзү сылык болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзү сылык болгон. Биз мусулман болгондон кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип жашап аткандан кийин биздин мүнөзүбүз пайгамбардын мүнөзүнө окшош болуш керек. Эми анчалык боло албайбыз чындыгында. Окшош турсак, окшоштурсак бул маселенин баары чечилмек деп ойлойм да. Сиздин сурооңузга жооп бул биринчи бул сылык мүнөз. Жөнөкөйлүк. Ар бир дарыгерди мен чакырат элем, кесиптештеримди жөнөкөй болушун, сылык болушун. Туура, кээ бир учурда бейтаптар, кээ бир учурда башка бир ситуация деп коет го. Ушундай учурларда болот. Эмеден чыгып кетесиң, рамкадан чыгып кетесиң, урушуп кетесиң дегендейчи. Бирок эми бизге болбой эле алар ооруп келди да бейтаптарчы. Аны биз биринчи орунга коюшубуз керек. Түшүнүшүбүз керек. Бейтапта дарыгерлерге мен өзүм айтам, тарбиялайм, сен врачсың, сен дарыгерсиң, сен ушу элдин саламаттыгын сактайм дегенсиң. Эми биз ант бергенбиз дегендей, эми ант бергенде кандай ошол элге кызмат кылам, ак кызмат кылам, ошолорго жакшы мамиле кылам деп бергенбиз да. Анан биз мамилени биринчи ушул айтат элем жөнөкөйлүктөн баштасак, жумшактыктан баштасак депчи. Сон ажылыкта канча күн жүрдүңүз? Ажылыкта биз 24-25 күн жүрдүк. 25 күн. Ошол 25 күндө эми ошол дүйнөнүн 4 тарабынан келди да. Анан ошол жерде элдерди көрдүңүз. Анан баягы биздин эл мындай жылкы мүнөз келет эмеспи? Анан кайсыл өлкөнүн элдери мындай сылык, жөнөкөй болот экен? Байкадыңызбы? Көп деле байкалбадым. Биз эми кызматта болгон үчүн көп элге аралаша албадык. Бардык эми өзүбүздүн баягы зыяраттарыбызды кылдык, парыздарыбызды аткардык. Анан жөнөкөйлүктөрдөн мындай көп байкай албадым. Өзү жанагы ошол Филиппиндер, малайлар мындай жөнөкөй болот деп айтышат да. Анткени баягы бутун тебелеп койсоң да кечирип коюңуз, мен бутум туура эмес коюп койдум деп, жана бизде энең деп баштайт го. Ошол сыяктуу мындай баягы сапарда билинет эмеспи? Адамдардын сылыктыгы, же болбосо билимдин, ыймандын бийиктиги. Анан ошол сиздерге пациенттер келгенде ошол биринчи акыбалы анан баягы жакшы сакайып, анан ыраазычылык билдирет го. Жакшы болуп калды деп, ошондогу сезимдерден айтып берсеңиз. Эми ар бир эле дарыгер бул боюнча сезимдери аябай жакшы болуш керек деп ойлойм. Дарыланып, бейтабың жакшы болуп, бейтабың рахмат айтып, ооруп келип, сакайып айыгып чыгып кеткенде, эми буну айтуу кыйын го. Айтыш кыйын. Бул сезим, бирок жакшы сезим. Аябай жакшы сезим. Мындай ооруп келип жатып, көзүн жалдыратып жатышат эмеспи? Анан бир ага айтат, өзү ошол филология илимдеринин доктору, профессор агайыбыз, анан Оштон бул жакка келип анан ооруп калыптыр. Ооруп калып баягы дарыгерге барса эле урушуп куй чык дейт, кезекке тур депчи. Анан 6-чы жолу турдум дейт, алдымда студенттер экен дейт. Анан ошондон улам баягы мага жүрөгүм аябай катты тийди дейт. Эми ал кишилерди улам Баланча Түгүнчүевичтин күнүгө өзү ректор киши болчу. А киши өтүп кетти. Анан ошондон улам мен Ошко барсам айтып атат.
Анан сонун бир клиника ачыптыр. Анан барсак аябай шарттар сонун, тосуолу сонун, таза. Агай бул эмнеден улам салынып калды десек, ошол Бишкекке барсак ушинтип кагып силкип салган дейт. Анан ошондон улам баягы бизде да медфак бар, анан практика болсун деп ошол жерге ачканбыз дейт. Анан Бишкектен барып көрүнөт экен. Анан ошол бейтаптардан сурап атам да, шаарда буга барганда көп жакшы жерлерибиз бар, аякта мындай биринчиден кымбат дейт, экинчиден бул жакта врачтардын адеп аклагы мындай жөнөкөй, анан бизге жагат дейт. Анан карабайсызбы, ошол себептен сиз айткандай жана пайгамбарды дагы мисал кылып атпайсызбы? Анан негизи эле эми мындай кыргыз элинен айланысып алат сонун адамдарыбыз бар. Кээде ушул баягы врач минтип кой, тигинтип кой деп жанагындай хайп кылып тартып чыгаргандар болуп атпайбы? Анан бир Куранда да аят бар экен. Бирөөдүн айыбын көрсөң, жашыр, кыяматта Аллах Таала сенин айыбыңды жашырат депчи. Ошондой адамдарга эмне дейсиз? Эми андай адамдардын Алла Таала өзү тараза. Негизи дарыгерлер менен бир гана дарыгерлер эмес, ушу саламаттык сактоо тармагында иштеген адамдардын баардыгы адамдар менен ушу карапайым элдин ортосунда чагымчыл болду да бул нерсечи. Бул деген нерсе жакшы нерсе болгон жок да. Биздин жарандардын дарыгерлерге болгон ишеними кайтып кетти да. Ишеними болбой калды. Келип эле баягы видеодон көргөн же болбосо бир бирөөдөн уккан ушак кеби менен гана бизде кабыл алып калдык да. Ооба. Ошон үчүн бул нерсени жакшы жагын өзгөртүш керек деп ойлойм. Кантип өзгөртөбүз? Өзгөртүш керек. Кимдер өзгөртөт? Эми буну биздин дарыгерлердин өздөрү жакшы жагыбызды көрсөтүшүбүз керек. Жакшы жагыбызды көрсөтүп, элге жеткиришибиз керек. Азыр технологиянын заманы болуп атпайбы? Азыр бүт алдагы видеокамералар, интернет, соц тармактар элдин баары ошону көрүп атат. Адамдардын баары, жарандардын баары ошону көрүп атышат. Ошол жака көбүрөөк чыгышыбыз керек дарыгерлерде. Жакшы жактарыбызды көрсөтүп, сиз айткандай ошондой жакшы мамилелерибизди көрсөтүп, элдердин ошо жакшы сын пикирлерин көрсөтүп, ал жакачы маған ошондой элдер ишенип, жанагындай ошондой жакшы адамдар да бар экен. Туура, дарыгерлердин арасында деле бар. Адамбыз да. Адамбыз, 5 кол тең эмес. Адамдардын арасында дагы бир кандай десем, ушундай жакшысы бар, жакшысы бар, жаманы бар дегендейчи. Ошон үчүн баардыгын эле бир тараптан карабашыбыз керек да. Бизди азыр соц тармакта бурун акыркы 2-3 жылда жалаң гана жаман жагын көрсөтүп туруп алдык да. Мына врач кармалды, мына врач ушинтип акча алып атат, анан мына роддомдо мынандай, анан роддомдо мындай, бул детский больницада мындай деп баардык эле жаман жагын көрсөтүп туруп алды да. Жакшы жагы деле көп да. Жакшы жагы толтура да, жакшы жагы болгон үчүн анан кармалып турабыз да. Эгер баарыбыз эле жаман болсок, эгер баары эле ошондой жаман жакта боло турган болсок, анда жабылып калбайбызбы? Анда болбой калат го. Демек, ушул баягы тилекке каршы ушул интернет желилеринде адамдар көп жаман нерсени чыгарат, негатив. Анан ошол лайк баскандар да көп да. Ушул жакшы жакка оңолуш үчүн кандай талим тарбия, кандай сабактар болуш керек ушул элди мындай оңдоо үчүн? Мен оюм боюнча бул баягы мектептен башташ керек. Тиги алдагы Балким бала бакчадан башташыбыз керек. Ошондон баштап бул талим тарбияны киргизишибиз керек. Талим, ыйман сабактарын киргизсе деп ойлойм да. Ыйман деген эмне, улуу киши деген эмне? Азыр улуу кишини азыр сый урмат кетип калды. Бул менин укугум, бул Кыргызда дегеле мусулманда болгон нерсе эмес да булчу. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо, узаттоо деген нерсе бар да. Ал нерсе бизде жоголуп барат сыяктуу да. Жакшы, анан ушул жанагы кээ бир адамдар айтып калат, ушул тиги ооруган адамдар, ушул жана идиш аякты жууган каражаттар бар эмеспи? Ошолордон дагы көп оорулар пайда болот деп, бул ошондой. Ал жактардын далилденгени бар, далилденбегендери бар. Чындыгында
идиш ушул bunun баардыгы химикат. Онкология эмнеден келип чыгат? Онкология бул баардыгы деги эле бир эле онкология эмес. Баардыгы бул оору. Оору бул ошо биздин жеп ичкен туура эмес тамактануу. Биздин ошол тамак ашыбызга химикаттардын аралашы, канцерогендердин аралашы. Ошон үчүн ушул нерсе көбөйүп атат, оорулар көбөйүп атат. Ар кандай ооруларчы. Агай жакшы, ажеке Алла разы болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт согуна келип калды. Ушул жалпы көрүүчүлөргө, биздин мусулман бир туугандарга мына бүгүнкү темабыз ден соолук жана аманат деп атабыз. Бир сөзүңүздүн жыйынтыгы болсо бир жыйынтыктап берсеңиз. Жакшы. Кыргыз элиме биринчиден ушул ден соолуктар каалайм. Элибиз, жерибиз тынч аман болсун. Тынччылык болсун жерибизде. Эң биринчи ушул тынччылык болгонубузга шүгүр дешибиз керек. Ушу тынччылык болуп атат, буйруса дагы да тынччылык болушун каалайм. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Ушул алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, элибиздин ден соолугуна кам көрүп, Кудай таала ушул врачтар оорубасын, дарыгерлер оорубасын. Аны биз көрдүк ковидте. Элибизде тынчтык, ынтымак, ден соолук болсун деп. Бул ден соолук оорузга кармагыла, ден соолукта болула дейт пайгамбарыбыз. Андыктан орозоңуздар кабыл болсун, Кыргызстаныбызда эч ким оорубасын, ооругандар тез сакайып кетсин деп дуа тилек кылабыз. Бүгүнкү эфирди ушу менен аяктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта болуңуздар.